Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Кыргызстанга жеткизип беришкенди суранам силерден. Мен өзүм жалгыз коймун. Тышкы иштер министрлиги уулу Орусияда кабактан согушка тартылган жарандын арызы каралаарын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттык чагылдырган Орусияда кабактан Украинадагы согушка тартылган айтылган 19 жаштагы кыргызстандык тууралуу билдирүү таратып, аны кайтаруу аракети башталганын билдирди. Мунун алдында анын апасы уулун согуштан кайтарып алуу өтүнүчү менен министрликке кайрылган. Тышкы иштер министрлиги арыз кабыл алынып, Орусиядагы элчиликке тапшырма берилгенин маалымдады. Булак Азаттык. 10 жылга чейин камалат. Москва облусунда окуучуну өлтүргөн өспүрүм камакка алынды. Москва облусундагы элиталык мектепте окуучуну өлтүрүүгө шектелген Одинцово шаарынан чыккан өспүрүм камакка алынды. Юристтердин айтымында ага 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралышы мүмкүн. Жашы жете элек болгондуктан андан узак мөөнөт берилбейт. Москва шаарындагы Тверь райондук соту 15 жаштагы Тимофей камакка алуу чечимин чыгарды. Ага жашы жете элек баланы өлтүрүү жана адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренелер боюнча айып тагылууда. Эске салсак, 16 декабрда Тимофей мектепте күзөтчүнү бычактап 4-класстын 10 жаштагы окуучусу Кабилжон Алиевди өлтүргөн. Маалыматка караганда, кол салуудан мурун өспүрүм мектептеги балдардан алардын улуту тууралуу сураган. Ал массалык киши өлтүрүүлөргө шилтеме жасаган, жазуулар бар, атайын кийим кийип жүргөнү да белгилүү болду. Учурда тергөө иштери уланууда. Орусиянын абактарында 1210 кыргызстандык жатат. Учурда Орусиянын абактарында жаткан 1210 кыргызстандык бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Былтыр орусиялык жабык жайларда жаткан кыргыз жарандары 1355 болчу. Быйыл 15 декабрга карата Орусиядан Кыргызстанга абакта жаткан 211 жаран өткөрүлүп берилди. Жана дагы 106 кишинин экстрадицияланышы күтүлүүдө. Былтыр экстрадициялангандар 117 киши, 2023 жылы 74 жаран Орусиядагы абактардан Кыргызстанга которулган. Булак Азаттык. Что касается Макса и конкуренции, конкуренция всегда нужна. Я уверен, что конкуренция будет. В отношении Телеграма и других мессенджеров проблема только в одном – в соблюдении российских законов. Путин Россия санариптик эгемендикке ээ болгон 3 өлкөнүн бири экенин айтты. Россиянын президенти түз байланыштын алкагында суроолорго жооп берип жатып, Макс мессенджерин түзүү зарылчылыгы болгонун белгиледи. Башка мессенджерлер боюнча бир гана маселе бар. Алар Россиянын мыйзамдарын сакташы керек. Бирок бул мессенджерлердин саясий жетекчилиги Россиянын мыйзамдарын сактоого мүмкүнчүлүк бербей, ар кандай чектөөлөрдү киргизишти. Макс мессенджерин түзүү муктаждык болгонбу? Албетте болгон. Россияда мессенджерден башка бардык санариптик инструменттер бар эле. Эми Россия санариптик эгемендикке жеткен 3 өлкөнүн бири болду. Кытай, АКШ жана Россия гана мындай деңгээлге жетти, деди Путин. Булак Спутник Кежи. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер
көп жылдық тажрыйбасы бар, үйіңіздерден алып кетет. Сіздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.